Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni körgön, muğundardı körgön Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar atlı kitabımızdan sabagыбызды ulantуудабыз. Өткен темабызда Каусар көлү тууралуу баяндап токтогон экенбиз. Бүгүнкү темабызды мына ошол Каусардан кийинки сүйлөмдөн баштамакчыбыз. Кудай Таалам бардыгыбызга бекем иман, ыхлас, туура ишенимди насип эткен болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. والقصاص فيما بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق وإن لم يكن لهم حسنات فيطرح السيئات عليهم حق وجائز. Adattagындай биринчи бул сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин бул сүйлөмдүн чечмелөөгө киришели. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул сүйлөмдө минтип айткан. Кыямат күнүндө араздашкандардын, тактап айтканда аласа береселери бар адамдардын ортосунда жакшы амал менен өч алынуу бул чын. Эгер жакшы амалдары жок болсо, анда зулум кылынган адамдын, зулумга кабылган адамдын жаман амалдары зулум кылгандарга жүктөлгөндүгү чын жана мүмкүн нерселерден. Урматтуу окуучулар, бул дүйнөдө эгер кандайдыр бир киши башка бир кишиге зулум кылып, анын акысына кирген болсо, жетимдердин акысын жеген болсо, жесирлердин акысын жеген болсо, же каракчылык кылып башка бирөөлөрдү тоноп акысына кирген болсо, кыскасы кандай жол менен болбосун бул дүйнөдө эгерде кандайдыр бир адамга зулум кылып койгон болсок, же карыз алып карыбызды төлөбөй койгон болсок, мына ошол кыямат күнү болгон кезде биздин ошол зулум кылганнын жакшы амалдарыны алып, жанагы зулум кылынган адамга берилгендиги бул чындык. Биздин бүт жакшы амалдарыбыз алынат. Кыямат күнүгө барган кезибизде орозо тутуп барабыз, зикир кылып барабыз, Кур'ан окуп барабыз, соопторду чогултуп. Бирок кыямат күнүгө барган кезибизде биздин амалдарыбызды эгер бирөөнүн акысына кирген болсок, ал алып коет. Бушунун бардыгы чындык болуп эсептелет. Бул тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ыйык хадисинде минтип айткан. Иза халасал муъминуна минан нар хубису биқантаратин байнал джаннати ван нар фаятақассуна мазалима канат байнахум фид дунья хатта иза нуққу ва хуззибу узина лахум бидухулил джанна. Бул хадисти Имам Бухари риваят кылган. Ыймандуулар тозоктон кутулгандан кийин бейиш менен тозоктун ортосундагы көпүрүктү камалат дейт. Тозоктон кутулуп, бейишке кирбейт, бейиш менен тозоктун ортосунда туруп калышат дейт. Дүйнөдө зулум кылгандыктары үчүн бири-биринен өч алышат. Толук өч алынып тазалангандан кийин аларга бейишке кирүүгө уруксат берилет дейт. Башка хадисте сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям минтип айткан. Ман канат индаху мазламатун ли ахихи فليتحلل منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فترحت عليه. Kim bir tuğanına zulüm kılgan bolsa, jakşılıktanın bir tuğanı üçün alınıudan murun akısın adaldasın. Eğer jakşılığı jok bolsa, anda bir tuğanının күнөөлөрү alınıp ağa zulüm kılıuçuga жүктөлөt. Анткени кыямат күнүндө дирхам жана динар жок дейт. Урматтуу бир туғандарым, урматтуу окуучулар, ошондуктан бул дүйнөдө эгерде бирибиз башка бир мусулман бир туғаныбыздын акысына кирген болсок, кыргызыбыздын жакшы сөзү бар. Есиң барда этегиң жыйна деген.
Esibиз бар кезде, Құдай Таала бизге өмүрдү берип турган кезде, ошол кылган ишибизден тооба кылалы. Каракчыларыбыз каракчылыкты токтотолу. Ууруларыбыз уурулукту токтололу. Кыянат кылып жаткандарыбыз кыянатты токтотолу. Башкаларды себепсиз сабаганды токтотолу. Эртең кыямат күнү болгон кезде ошундай жасаган жакшы иштерибиз колубуздан кетпесин. Ошундай жакшы иштерибизди башка бир адамга берип койбойлу. Гыйбат кылып жаткандар гыйбатты токтотолу. Ушак кылып жаткандар ушакты токтотолу. Кыскасы, кайсыл жор менен башка бирөөнүн акысына кирип жаткан болсок, бардыгыбыз ушул нерседен токтотолу. Анткени эртең кыямат күнүгө барган кезде, бүгүн сиз өзүңүздүн чоң муштумуңуз менен бирөөгө зулум кылышыңыз мүмкүн. Ал кишин сизге алы жетпеши мүмкүн. Бул дүйнөдө сизге жооп кайтара албашы мүмкүн. Бирок акырет болгон кезде сиздин чоң муштумуңуз иш бербейт. Сиздин байлыгыңыз иш бербейт. Сиздин бийлигиңиз иш бербейт. Сиздин эч бир күч кудретиңиз иш бербейт ал жерде. Өткөн сабакта айтканыбыздай, бардык күч кудретиңиз, бийлигиңиз колуңуздан кетет. Ал жерде бийлик тек гана Алланыкы болот. Тек гана Алланыкы болот. Аллах Таала сиздин жасаган ар бир жакшы иштериңизди алып, жанагы зулум кылган адамыңызга берип коет. Эгерде сиз менен биздерде жакшы ишти таппай турган болсо, анда бирөөгө зулум кылган болсок, ал зулум кылынган адамдын кылган күнөөлөрүнү алып биздиге жүктөлүп, эртең кыямат күндө бизди тозокко ташталып калабыз. Ошон үчүн урматтуу туугандар, урматтуу ага-инилер, мектептерде жана башка көчөлөрдө жүргөн кезде бирөөнүн акына кирбейли, бирөөгө зулум кылып койбойлу. Канчадаган биздин мектептерде окуучулардын ортосунда чоң класстар бири-бирине зулум кылган жерлер бар. Кичине класстарга налог байлап, аларды төлөтүп, мага акча алып ке, 20 сом алып ке, же болсо 30 сом алып ке, же сигарет алып ке, же тигини алып келбесе аны сабаган адамдар бар. Эртең кыямат күнүндө мунун баарына жооп бере турган күн дагы келет. Ошон үчүн биз жаштарыбыз, мына силерге окшогон жаш окуучулар, ушундай нерсенин артынан жүрүшүбүз керек. Башка туугандарыбызды жакшылыкка чакырып, жамандыктан тосушубуз керек. Бул биздин мойнубуздагы милдет окуучуларым. Андан кийин эмне дейт Абу Ханифа? Бул тууралуу албетте башка аят хадистер бар, бирок сөз узарып кетпесин. Wal jannatu wan naru makhluqatanil yawm la tafniyani abadan. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтты, бейиш менен тозок бүгүнгү күндө жаралган, учурда жаралган, ал экөөсү түбөлүктүү. Бул сүйлөмдө эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Бейиш жана тозок. Демек, бейиш менен тозоктун жаралгандыгы жөнүндө эки көз караш бар. Биринчи ахли сунна вал жамааттын көз карашы. Ахли сунна вал жамааттын, тактап айтканда Аш'ари матуридилердин көз карашы боюнча, же ушул маселеде ким пикирлеш болсо ошолордун көз карашы боюнча эмне экен? Бейиш менен тозок учурда жаралган. Алардын учурда жаралган экендигине төмөнкү аяттар жана хадистер далил болот. Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде Али Имрон сүрөсүнүн 133 аятында мынтип айткан: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва джаннатин ардуха ас-самавату вал арз уиддат лил муттакин. Кенендиги асмандар жана жерлердей болгон такыбалар үчүн даярдалган бейиш. Же болбосо тозок тууралуу келген аятта ваттакун нараллати уиддат лил кафирин. Капырлар үчүн даярдалган тозоктон эмне кылгыла? Корккула, сактангыла деген. Байкап турганыңыздай, бул эки аятта өкө теңинде өткөн чак этиш колдонулган. Өткөн чак этиштин мааниси эмне? Өткөн чакта эгер бир иш болгон болсо, анан сиз өткөн чак менен эмне кыласыз? Кабар бересиз. Мисалга, эгерде 1 саат мурун же көчө мен эгерде кандайдыр бир ишти кылган болсом, мен бүгүн ошону кыргыз тилинде мен өткөн чак этиш менен айтам. Бул ошол сыяктуу эле Кудай Таала өткөн чак менен этиш менен азыр кабар берип жатат. Бейиш менен тозок эмне болгон? Даярдалган. Бейиш имандуулар үчүн, ал эми тозок капырлар үчүн даярдалган деп туруп өткөн чак менен этиш менен айткандыгы учурда тозок менен бейиштин бар экендигине эмне болот? Жаралган экендигине далил болот. Ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы өзүнүн ыйык хадисинде мынтип айткан:
A'adattu li ibadis salihin ma la ayna ra'at ve la uzuna sami'at ve la khatara ala kalbi basharin. Men solih kullarım için köz körбеген, kulak ukbagan, oyga kelbegen nerselerdi dayardaganmın deydi. Бұл hadisті байқап тұрсаңыз, бұл hadisi құдси. Манisi Allah тараудан, сөзі пайғамбар тараудан болған hadisтерден. Allah Teala ne дептір? Мен өзім сөйлех қолдарым үшін адамның көзі көрбеген, құлақ ұқпаған, ойына келбеген нәрсе даярдағанмын. Бұл hadiste дағын өткен чақ етішменен емне қылып жатады, айтылып жатады. Андықтан учурда анын бейіштін жаралған екендігіне далил болады бұл дағын. Эми бұл мәселедегі екінші көз қараш бұл Mu'tazile ағымының көз қарашы. Бұл ағымның көз қарашы бойынша бейіш менен тозоқ учурда жаралған емес, қиямат күнінде жаралады дейді. Бейіш менен тозоқ учурда емес, жаралған емес. Бұларға жооп қатарында жанағы жоқорда айтқан аят хадистерimiz жетіштүү болады. Андан башқа дагы далилдер бар, бирок терең киришип кетпейли. Экинчи маселе бейіш менен тозоқ түбөлүкпү же жокпу деген маселе. Бейіш менен тозоқ түбөлүкпү же түбөлүк эмеспи? Бұл маселеде дагы кайра эки көз караш бар. Ахли суннаттын көз карашы боюнча бейіш менен тозоқ түбөлүккө калат. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи мынтип айткан: ким бейіш менен тозоқ аларга кирүүчүлөр киргенден кийин жок болот деп айтса капыр болот деген. Капыр болот, динден чыгат деген. Ким эмне десе, бейіш менен тозоққа кирүүчүлөр киргенден кийин жок болот десе, ал капыр болот дейт. Анткени ал бейиштин түбөлүктүүлүгүн танган болот дейт. Абу Ханифа рахматуллахи ушинтип айтат. Эми бул маселеде экинчи агым бар. Жахмия агымы деп коет. Бул агымдын көз карашы боюнча бейиш менен тозоқ жок болот. Бейиш менен тозоқ эмне болот дейт? Жок болот дейт. Булардын пикири боюнча ушундай. Ошол эле учурда биздин алымдарыбыздан Имам Насафи рахматуллахи алейхи дагы мынтип айткан. Жахмия агымынын жанагы бейиш менен тозоқ жок болот дегени туура эмес, ал ката дейт. Wa huwa batilun mukhalifun lil kitabi was sunnati wal ijma. Бул жахмия агымынын бейиш менен тозоқ жок болот дегендиги бул батыл, туура эмес, ката дейт. Анткени бул Кур'анга, сүннөткө, бүт алымдардын, муштахид алымдардын бир пикирлерине каршы болуп эсептелет дейт. Ошондуктан биз эмне дейткенбиз? Бейиш менен тозоқ бул түбөлүктүү дейбиз. Төмөндө түбөлүктүү экендиги тууралуу дагы далилдер келет. Wala tamutu hurul ayni abadan. Abu Hanife rahmetullahi aytты. Beyişteki hür kızlar hiç kaçan ölüşmeydi. Alar tübölüktü dedi. Beyişteki hür kızlar tübölükü kalışat. Ankeni İmam Zahhaktın köz karaşı boyunca Allah Teala'nın tömönkü sözüden alar bötöndölgön. Allah Teala ıyık Kur'an-ı Kerim'de aytat. Fasaiqa man fis semavati ve man fil arz illa ma Allah. Asmandagılar жанагы сурнай тартылган кезде, акырет болгон кезде, асмандагылар менен жердин эли бүт бардыгы өлүшөт, жок болушат дейт. Кудай Таала каалагандардан башкалар гана дейт. Имам Захак мына ушул маселени эмне дептир? Булар ошол Аллах Таала жанагы жок болуусуну каалабагандардын катарына кирет деген. Бирок такталган боюнча көпчүлүк алымдардын да изилдеп алымдардын көз карашы боюнча hür kızlar bul жанагы illa maşa Allah kaaлагандар гана калат деген аяттын астына кирбейт дейт. Себеби бул асмандагылар менен жердегилердин жок болуусуна далил болот бул аят дейт. Ал эми бейиш бул асмандардын үстүндө, анткени аларга жок болуу не болбойт, жок болууга учурабайт деген дагы пикирди айткан алымдарыбыз. Wala yafna iqabullahi wala savabуху сармадан. Allah Taala'nın жазасы жана сыйлыгы түбөлүктүү. Бейиштиктер менен тозоктуктардын түбөлүккө калуулары же калбоолору тууралуу кайра эки пикир бар. Ахли суннаттын ишеними боюнча бейиштиктер менен тозоктуктар түбөлүккө бейиште калышат. Түбөлүктө калууларынын далилдери төмөнкү аяттар. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ayık Kur'an-ı Kerim'nin Bakara Suresi'nin 82. ayatında mintip aytkan.
Ulaike ashabul cenneti hum fiha halidun. Alar beyiş eyleri. Anda taqtab aytqanda beyişte tübölükö kalışat deydi. Halidun tübölükö kalat deydi. Allah Teala başka ayatta mintip aytqan. Qayraydı Bakara suresinin 81. ayatında. Faulaike ashabun nari hum fiha halidun. Alar tozok eyleri. Alar tozokta tübölüktü kalışat degen. Başka ayatta alıp qaray turgan bolsok Nisa suresinin 56. ayatında Allah Teala mintip aytqan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gayraha liyazuqul azab. Ar bir jolu tozoktuk adamның tozoktuklardan terisi küyüp düşör zamat biz alardan terisini almaştırabız azaptın damın tatuları üçün deydi. Бұл жерде қарасаңыз қайра жаңаланып тұрады Allah үшін azap деген манini айтады. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in başka ayatta Nisa suresinin 122. ayetinde aytadı. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا. İman keltirip жақшы amal kılgandardı astılarından dariyalar ağıp turgan beyişlerge kirgizebіз. Alar anda tübölüktüğü kalışat Allah'ın uadası çındık deydi. Ol жерде қарасаңыз Halidina fiha abada tübölükö kalışat degen sözde aytıp жатат Allah Teala. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari menen İmam Muslim rivayet kılgan hadiste mintip aytat. İza sara ahlul cenneti ilal cenneh ve ahlun nari ilal nar ci'a bil maut hatta yuj'ala beynel cenneti ven nar thumma yuzbahu thumma yunadi munadi ya ahlal cenne la mauta ve ya ahlan nar la mauta feyazdadu ahlul cenneti ferahan ila ferahihim ve yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Beyişlikler beyişke, tozoktuklar tozokko kirgenden keyin ölümdü alıp gelip beyiş menen tozoktun ortasında muzdalat soyulat deydi. Andan keyin perişte o beyişlikler emi ölüm yok. O tozoktuklar emi ölüm yok dep jarsalat. Beyişliklerдің kubanışları artat. Al emi tozoktuklarına kaygı artat. Бұл hadisті дағын İmam Bukhari menen kim rivayet kılgan eken? İmam Muslim rahmatullahi aleyhi rivayet kılgan. Uşul ayatlar, uşul hadisler, jana başka ayat hadisler var. Bardığı beyişlikler men tozoklar tübölükке kalarına ne kılar? Dalil болады. Бұл маселеде Кайрайды Жахмия агымынын көз карашы боюнча кайчы пикирде болот. Булардын көз карашы боюнча бейиштиктер менен тозоктуктар түбөлүк эмес, тескерисинче алар эмне дейт? Жок болот деген түшүнүктөлөр булар.